Бүгүнкү күндө могул Шопокова Горький көчөсүнүн кесилишинден баштап, вернее уже бул жерде бүтөт, Пушкина Горького көчөсүнүн башынан баштап биз канча жолу кайрылганбыз, бийликтер бизи талабыбызды, суранычыбызды жерге какпай тротуар жасап келет атабыз бүгүнкү күндө. Бирок мында билесиз, бул жерде устаканалар бар, машина устаканалар. Бул устаканаларга келген машиналар мындай тротуарды толугу менен тосуп, элеп, адамдарга ыңгайсыз жаратып жатат да. Жаратып жатат, мына көрүп атабыз. Горький көчөсү, мына автоэлектрик дейт. Мына бул машиналардын өтүш үчүн мына жол менен басыш керек. Жол менен басканда бул жерде больницага, 5-мектепке, мектептерге барган жаш балдар бар, чоңдор жүрөт, мына велосипедчен жүрөт. Буларга аябай кооптук жаралып атат да, ошол үчүн урматтуу мэр, урматтуу вице-мэрлер, урматтуу төрага, кеңеш төрагасы, урматтуу депутаттар ушул маселени, ушул устакана мастерскойлордун маселесин чечип берсеңер, ушул мындай түз кете турган тротуарды ачып берсеңер, адамдар ушул тротуар менен, жол менен эмес, тротуар менен басса. Эми туура булар да тирикчилик кылып атат, бирок булардын тирикчилиги башка бүжөрлөрдүн тирикчилиги ыңгайсыздык жаратпаш керек. Мына машиналар турат, мындай өтүп кетейин десең, коляска менен мисалы өтө албайсың, өтөйүн десең бул жерде мындай жана болгон. Эми мен усталарга кайрылбайм, бул менин, азыр мен кайрылсам сен кимсиң дейт. Силер бийликсиңер, бийликтегилер келип ушул маселени чечип бергиле. Рахмат чоң.